урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын, туура койгон тапшырмасын биз туура аткаргандыктан проблемалар чечилип бүттү. Эми мына эл алдына келип, элге ошол чечилген проблемалардын бардыгын тааныштырып, айтып деп жеткизип кете турган убакыт келди да. Ошондон алдыңыздарга келип отурам. Себеби ар түрдүү сөздөр болот. Кээ бирлери туура айтат, кээ бирлери туура эмес айтат. Ушундай маселелер болбош үчүн ошол өзүм атайын келип убакыт кетсе дагы, убакыт өтсө дагы ушул силерге келейин деп атайын келдим. Себеби бул жерде Кадамжай районунда негизги чоң жаңжалдуу жана элдин көйгөйүнө тийген точкалар болгон. Бул мына Чечме булак проблемасы, Каражантак проблемасы, Таяндын проблемалары, мына ушул проблемалардын бардыгы бүгүнкү чечилип бүттү. Анан сырткары дагы чечилген маселелер боюнча мен силерге толук маалымат бере кетейин деп атам. Себеби дегенде Баткен облусу негизинен Тажикстан Республикасынын кесилиши болуп, ошол жакта проблема көп болчу. Бирок Кадамжай району, Өзбекстан менен кесилиш болгондуктан, жанагы чек ара болгондуктан, Өзбекстан менен проблема көп болду. Ошондон бүгүн мен сиздердин алдыңыздарга бир эле Кадамжай районунун эмес, Кыргыз Республикасынын, Кыргыз мамлекетинин Өзбек мамлекети менен биргеликте чечилген проблеманы, чек ара проблемасын толук дагы бир жолу түшүндүрүп берип кетейин деп келдим. Муну сиздер уктуңуздар, бир жыл алдын эле муну көрдүңүздөр. Бирок ошого карабастан ушул силерге жеткизип коеюн деген максатта президентибиз дагы ошону айтты, барып жеткизип келип, тапшырып ошону элге түшүндүрүп келди. Ошондуктан келип отурам. Себеби дагы бир жолу ачык айтып коеюн, эл арабызда деле ар түрдүү адамдар көп. Бири бирин жакшы көрөт, бири бирин жаман көрөт, бири билип сүйлөйт, бири билбей сүйлөйт дегендей. Так, билбей эле ар түрдүү нерсенин башын айтып жамандагандар көп. Ал жерди бери берди, бул жерди сатып берди, бул жерди жок кылып берди деген. Жанагы ар түрдүү адамдар өзүнүн саясий бир көз караштарын бекемдеп, эл арасында өзүнүн жалган рейтингин же жалган өзүнүн позициясын бекемдөө үчүн калп сөздөрдү сүйлөп, ушу жаман көрсөткүсү келгендер да мындан да көп. Муну билесиздер. Ошондуктан ушулардын баардыгын четке кагыш үчүн болгондой силерге жеткизгени келдим. Ошон үчүн бир аз көңүл коюп угуп туруңуздар. Эгерде кайсыл бир жерде суроолоруңуздар болсо жазып алгыла дагы, же эсиңерге тутуп алгыла дагы суроолорду берсеңиздер, мен толук түрдүү жооп бергенге мүмкүнчүлүгүм бар. Себеби ушул маселе менен мен уже акыркы 4 жылдан бери ушул маселе менен күнү-түнү иштеп келе жатам. Так, кээбирлерге окшоп чокуп тийип, бул жерин билип, бул жерин билбей эмес, баарын билебиз. 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде Өзбекстан менен проблеманы чечтик. Кудай буйрса, чек ара проблемасын. 4 жылдын ичинде Тажикстан менен проблеманы чечтик. Кудай буйрса, мына эми биздин Кудай кааласа Кыргыз мамлекетинин өзүнүн сырткы толук бойдон чек арасы чечилип бүттү. Мына биз эми гана саясий дагы толук бойдон өзүбүздүн сөйлөндүүлүгүбүздү алдык деп эсептесек болот. Кыргыз мамлекетинин тарыхында жаңы, эски, байыркы тарыхында биринчи ирет Кыргыз мамлекетинин өзүнүн чек арасы толук бойдон такталып бүттү. Мына ушул дагы биздин чоң, мен ойлойм, сиздер менен кошо чечкен чоң жеңишибиз деп эсептейм. Урматтуу Баткен облусу тургундары, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумуштары 2000 жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 38 протоколго жана топографиялык жумуш топтору 103 протоколго кол коюшкан. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1473,166 км аралык түзөт. Анын 1170,153 км тиркеси 2017 жылы кол коюлган. Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосунда келишимге ылайык бекитилген. Ал эми 302,129 км чек ара тиркеси 2022 жылдын 3-ноябрында кол коюлган. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктор жөнүндө келишим менен бекитилген. Калган 0,184 км аралыгы, то есть 840 метр аралыгы
2025 жылдын başından tartıp толугу менен такталып жазылып бүттү. Муну биз жакынкы күндөрү bir 15-20 күн болду окшойт. Акыркы протоколго кол койдук. Бул Чечме булагы боюнча. Ушуну менен 100% бүттү. Чечме булагы 840 метр жери бүтүлөт болчу. Кандай болуп кол коюп, кандай болуп бүткөнүн аны дагы азыр төмөндө сиздерге түшүндүрүп айтам. Эми ушул келишимдерди кененирээк маалымат берип кетейин, урматтуу эл журт. 2022 жылдын 3-ноябрда келишим негизинде Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөнкү участоктор алынды. Гавасай 12.849 гектар жер Өзбек ССР Кемпирабад сол жээк каналын курбагандыгы үчүн. Көксерек 105 гектар, ал жерде кыргыз жарандары жашаган айылы компенсациясыз жок алынды. Уңгартоо, то есть Баястан 212 гектар жер аянты компенсациясыз жок алынды. Уңгартоо 35 гектар уюлдуу компаниялардын жана мамлекеттик телеканалдардын жабдыктары жайгашкан жер аянты компенсациясыз жок алынды. Акташ 100 гектар жер аянты Кара Суу шаарын кеңейтүү максатында жана саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн компенсациясыз жок алынды. Мурда жазылып бекитилген Кара Белес участогундагы 25 гектар жер аянты компенсациясыз жок алынды. Мен муну кичине түшүндүрүп айтып кетейин. Мына Гавасай 12.849 гектар жер. Эмне үчүн муну биз Өзбек ССРнин Өзбекстандан алдык. 12.849, почти 13.000 гектар жер. Bu чоң bir райондун жери да болчу. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Кемпирабад каналын курганда ошол Кемпирабаддын сол жээгинен чоң канал курулуш керек эди дагы. Ошол канал ушул бүргөндү аркылуу мына бүргөндүгү суу алып келиш керек. Сен райондор боюнча, то есть Карамжа районунда өтүш керек эди. Бирок ошол убагында курулбай калган. Ошонун ордуна булар ушунча жылдан бери компенсация бербей келген. Анан биз ошону чоң сүйлөшүүлөрдүн негизинде, ар түрдүү мындай катуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошого компенсация кылып, почти 13.000 гектар жерди Алабака районунун Гавасай участогун алдык. Бул Гавасай деген чоң жайлоолуу, алтыны бар, тоолуу жер, жакшы жер. Ушул жерди алдык биз. Ушуну мен айтып коеюн, эмне үчүн алдыңар деп. Мунун бардыгын биз мурда кылбай кеткен. Союз маалында булар келишимге кол койгон протоколго. Бирок ошо протоколду аткарбай кеткендиги үчүн булардан алдык да. Ушуга чейин эч ким албай келген булардан. Көксерек 105 гектар жер. Ал жерде кыргыз жарандары жашаган айылы компенсациясы жок алынды. Бул Көксерек айылында ар бир дайым ызычуу боло берчү. Ушул жерде биздин айылдар жашачу жерде bir 100 үйгө жакын болсо керек эле. 75 үй беле, 78 үй беле аз эсимде жок. Биздин кыргыз жарандар жашачу эле дагы. Бирок картада өзбектердики, а жашаган жери кыргыздар. Анан ошол жерлерден ызычуу болуп эле үйгө кирип келе калышып, солдаттар баягы автоматтар менен тургузуп, бирин кууп чыгат, бирин кайрагандай кылат, үйдө болот, ылдый болот, уруш талаш болуп жүргөн жер болчу. Бул жерде дагы компенсациясы жок алдык. Баястан 212 жер аянты. Бул жер жанагы жайыт айдоосу бар, жайыт айдоосу бар жер. Бул жер дагы ошол Өзбекстан тарапта өзбектердин картасында болгон, бирок жарым жартылай биздикилер колдонуп келген. Бирок юридикалык жактан өзбектердин картасында болгон. Аны биз өзүбүзгө кайтарып алдык. Уңгартоо 35 гектар жер. Бул Уңгартоо Аксунун Кербен шаарынын почти ортосунда деп көрсөтсө болот, жанында да. Бул жерде дагы бул тоонун жарымы bir жагынан биз киребиз, bir жагынан өзбектер кирет. Бирок бардык юридикалык карталарда өзбектердики болгон. Эсиңиздерде болсо керек 2014-жылы, 12-жылы кача. Ошончо жылдары өзбектердин вертолеттордун үстүнө келип конуп ушуну. Так.
Биздин тообуз 35 гектар биздики. Анан кийин Алабуга кетип аткан жолду тосушуп өткүзбөй. Баягы бронемашиналарды алып чыгышып, спецназарды алып чыгып, жолду тосуп, ошондой болуп чоң жаңжал болду. Ушул жерде 35 гектар жерде муну дагы биз өзүбүз алдык. Биз аларга түшүндүрүп айттык, бул деген биздин жерибиздин ортосунда турса, сен бул жерге келе албайсыңар. Жол жок. Жол болгондо да айланып келесиңер. А бир же болбосо вертолет менен келесиңер. Бизге кайтарып бергиле деп жүрүп алдык. Эми биз билесиздер, кыргыздар тоону жакшы көргөн элбиз, тоо дегенде жата калабыз. Анан ушул жерди өзүбүзгө кайтарып алдык. Акташ 100 гектар жер аянды. Кара суу шаарынын кеңейтүү максатында саркынды сууларды тазалоо үчүн ушул мына 24 гектар жерде ошол саркынды сууларды тазалоого колдонобуз буюрса, 76 гектар жерде, мына 100 гектар, 76 гектар жерде. Бул жерде биз айыл чарба багытына буюрса колдонобуз. Так, ошол бул жерден дагы 100 гектар жерди алдык. Кара Белес участогу 25 гектар жер. Бул жерде Кара Белесте ушундай бир эме түшүлгөн, шарт түзүлүп калган. Мурда 2017 жылы баягы Атамбаев кол койгон келишимде булар мына Кара Белесте 25 гектар жерди берип жиберишет. Кече эле мына 5-6 жыл мурда берип жиберишет. Бирок муну берип жиберген менен бул бизге өтө керектүү стратегиялык жер болгон болот. Биздин эл журтубуз ушул жер аркылуу жайлоого чыгат экен. Эгерде бул жерди биз албай турган болсок, эл журт бир нече ондогон, жүздөгөн километр жерде айланып, анан жайлоого чыгыш керек болуп калды да. Анан кайрадан бул жерде 25 гектарды компенсациясы жок кайрадан алганга, кайрадан талашып жүрүп алдык. Булар деле айтты, кечеде кол койбодук беле. Кечеде кол коюп өткүзүп бербедиңерби? Ошондо айтпайт белеңер. Анан биз айттык, малда биз жок болчу, ошон үчүн азыр эми келип эми карап атабыз, эйтин ар бир турмушуна керектүү нерсени биз карашыбыз керек. Мунсуз биз чегарага кол койбойбуз. Ушуну биз алышыбыз керек деп жүрүп, акыры кайрадан карап, ошол кабыл алынган мыйзамды кайрадан карап туруп, ушул 25 гектар жерди дагы кайтарып алдык. Муну мен сизге мындай майдалап түшүндүргөн себеби, урматтуу эл журт. Бул эң бизге керектүү, элге керектүү жерлердин маанисин түшүндүрүп атам да. Муну көпчүлүгү түшүнбөй калышы мүмкүн эле да. Эми Кемпирабад суу сактагычын участогу боюнча, эми Кемпирабад боюнча отдельно мен айтып берейин. Кемпирабад боюнча тоолук кандай акыбал эле, бүгүнкү күндө кандай акыбал болуп калды биз кол койгондон кийин. Себеби Кемпирабадты бетине жаап алышып, канчалаган адамдар ар түрдүү баягы деструктивный деп коет бизде. Ушул болбой калса экен, ушул келишим кол койбой калса экен, Кемпирабадты берип сатып берди деп калп сөздөрдү чыгарышып. Так, Кемпирабадты мына Өзбекстанга берип, даже кээ бирлер айтып чыгышты, Кемпирабадты берип, кайсыдыр акчаларды дагы алышып алдылар депчи. Ушунчалык бети жоктук сөздөрдү айтып чыгышты. Анын негизинде мына билесиздер 24 адамды ушундай Кемпирабадты бетине жаап, жамынып туура эмес иштерди кылабыз деп элдерди уюштуруп, ушул иштин баардыгын жокко чыгарабыз дегендердин 24 адамды камаганбыз. Бекназаров баш болгон, Равшан Жээнбеков дөш болгон, дагы башкалары. Мына ошол үчүн биз аларды жазалаганбыз. Себеби алар өздөрү билбейт. Ошо Кемпирабадка ошол жердеги 24 адамдын ичинен 10дон ашыгы өмүр бою Кемпирабадка келген эмес экен. Кемпирабад билбейт, кайсы жерде, кандай шартта, эмне кантип пайдаланып атат, көргөн эмес. Жөн эле ошо Кемпирабад сатып берди деген лозунгду кармап алышып эле ызы-чуу кыла беришкен. Бирок аларга карабастан, алардын ушунчалык давление кылып, жаман сөздөрдү айтып, бизди ушул кайтарабыз дегенди карабастан, биз муну ушундай баягы не деп коет, упорно ушундай эме кылып отуруп, акыры бүтүрдүк. Ошондо Кемпирабад боюнча мен силерге толук түшүндүрүп айтып берип кетейин, сиздер түшүнүп калыңыздар. Кемпирабад суу сактагычын башында карай баштаганыбызда фракциянын лидерлери, муну президентибиз да келип айтып берип кеткен өзгөнгө. Фракция лидерлери, спикердин орун басарлары баары чогултуп туруп, президенттин бир кабинетте чогултуп туруп айттык. Мына моңдоп каралып атат жигиттер, моңдоп чечип атабыз. Так,
Мына силерге түшүндүрүп айтайлы, биз жабык эшик артында. Ушуну түшүнүп алгандардын мындай кичине сабыр кылып тургула. Биз парламентке алып кетчи, сабыр кылып тургула. А парламентке алып келгенден кийин ачык айтабыз анан кийин. Десек болуп тур деп макул болуп, баардыгы макул болгон. Ошол жерде бүт баардыгы. Мына Мадумаров да ошол жерде лидер фракция болчу. Ал дагы макул болгон. Ал дагы айткан. Ай, мынтип эле чечилсе, эл макул болсо, бизде да макул болсун, эми чечилип аткан, бүлүнүп аткан ишти бүлдүрбөйбүз да. Деп мына ошол жердеги бүт лидерлердин көзүнчө, депутаттар көзүнчө айткан. Анан кийин эле билесиздер, бир апта өткөн жок. Бир маалда эле Мадумаров өзгөгө келиптир, өзгөгө келип, элдерди чогултуп алып эле ошол жерде сүйлөп атат. Мына эки дос дейт компромат сатып жүрдү. Кечээ бизди дейт чогултуп, жабык эшик артына апарып алып, баарыбыз камап алып түшүндүрүлүш болду. Ушинтип баардыгыбызды эч кимге айтпагыла деп бизди оозубузду жаап атат. Мына эки дос сатып жүрдү муну. Эгер булар жакшы чечсе, элге пайдалуу чечсе, мамлекеттик пайдалуу чечсе, анда ат мингизип, ат чаптырып элге эме кылбайбы жанагыдай, сүйүнчүлөбөйбү эле. Деп бүт алгыдай эң алгыч кыйын сүйлөдү го билесиң. Укмуш сүйлөп, элдин башын айландырып, тибин укмуш кылып алды. А биз андан сурамганбыз, туруп тургулачы биз. Анан бүтүп алгыча анан кийин эме кылайбыз. Ошонун негизинде канча жолу биздин мындай сүйлөшүүлөрүбүз мындай эмне деп коет, үзгүлтүккө учурады. Канча кыйынчылыктар тарттык. Бирок баары бир деле ошол айткан нерсебиздин аягына чыгарттык. Ушундай деструктивный, ушундай мамлекеттин ишин бүлүндүрүүгө аракет кылгандарга чоң аракеттерине карабастан бүтүрдүк. Ошол үчүн Кемпирова суу сактагычы боюнча мен отдельно айтып өтөйүн деп сиздерге ушу көңүлүңүздү буруп атам. Кемпирова суу сактагычын куруу үчүн историясын айтып коеюн. Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1965 жылкы 22 октябрындагы номер 475 токтомуна ылайык Өзгөн жана Кара Суу райондорунун аймагынан 5731 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Биз өзбектерге бөлүп бергенбиз. 5731. Так, бул 65-жылы болгон. Анда мен туу элек болчумун. Өз кезегинде Өзбек Министрлер Совети 65-жылдын 15 декабрында номер 659 токтому менен Кемпирова суу сактагычын курулушуна байланыштуу Кыргыз ССРине компенсация катары 4127 гектар жерди берген. Биздин аларга бөлүп берген 5731 ордуна өзбектер бизге 4127 гектар жерди берди. Анын 2966 гектары Анжан облусунан жана 1161 гектары Фергана облусунан. Өткөрүлүп алган жерлердеги чек ара өзгөртүлүп кайрадан жазылган жана ал жазуулар Кыргыз ССР Министрлер Совети бекиткен. Мен муну Кадамжай үчүн эмне үчүн айтып атамын? Көпчүлүк ушул жерлердин көпчүлүгү Кадамжайдан берилген ошондо. Кадамжай районунан берилген, Өзбекстанга биз өткүзүп берилген. Азыр кайсы жерлер экенин айтамын. Ошол деструктивный баягы оппозициянын дегендер ошолордон айтты. Бизге зачем кереги бар? Кадамжайдан берип салыптыр, бизге Өзгөндөн берсин депчи. Өзгөн, Кадамжай, Алабука, Актала, Чаккал, Түп бардык биздин мамлекетибиз. Бардык биздин элибиз, жерибиз. Антип районго бөлүнүп, райондон алса районго берсин, айыл өкмөттөн алса айыл өкмөткө берсин деп отура турган болсок, анда биз мамлекет болбой калбайбыз. Мына ушул жагындагы айтып коеюн. Ошондой эле Кыргыз ССР Министрлер Советинин жана Өзбек ССР Министрлер Советинин 1965 жылдын 11 декабрындагы номери 559/656 биргелешкен токтомдору менен Кемпирова суу сактагычынын курулушуна байланыштуу айрым маселелер боюнча 1965 жылы 23 сентябрындагы жана 12 ноябрда протоколдор бекитилген. 65 жылдын 1965 жылдын 12 ноябрында протоколдун 1-пунктуна ылайык Кемпирова суу сактагычынын суу каптап калган жерлердин ордуна компенсация катары берилип жаткан жерлерди Кыргыз ССРинин курамына, ал эми Кемпирова суу сактагычынын астындагы жерлерди Өзбек ССРинин курамына киргизүү менен Кыргыз ССР менен Өзбек ССРинин ортосундагы республикалык аралык чек араны өзгөртүүгө макулдук берилген. Белгилеп кетсек, 5731 гектар жер 908 горизонталда туура келет.
Эми горизонтал деген нерселерге айтып коеюн. Бул эмне? Көп түшүнбөйт. Баягы Кемпирова суу сактагычын тосуп, топ суу сактагыч кылгандан кийин суу көтөрүлө баштайт да. Суу көтөрүлө баштаганда ошол 10-чы горизонтал, 100-чы горизонтал, 900-чы горизонтал болуп отуруп 908-ге чыккан максимально. 908-ди өлчөгөн дагы ошо 908-де 5731 гектар болгон. Ошончо горизонталды 908-де белгилешкен ошондо. Ал эми Кемпирова суу сактагычын көлөмү 900 горизонталга түшүрүү менен чек араны жазганда анын аянты 4485 гектар түздү. Натыйжада мурда суу басып жаткан 1246 гектар жер Кыргыз тараптын пайдасына алынды. Биздин жазган келишимдер негизинде 5731 гектар протокол менен берилсе, 908 горизонтал менен. Анда баягы 908-ге жеткизе турган болсо, анда биз ошол жердеги айылдардын баарын кошуп беришибиз керек эле. Биз аны алар менен сүйлөшүп отуруп 900-гө түшүрдүк. 900-гө түшүргөнүбүздө булардын ээлеп турган суу жери 4485 гектар түздү. Биз 1246 гектарды мурдагы келишимде 5731-ден 1246 гектарды кайра өзүбүз кайтарып алдык. Атак булар мурдагы келишим боюнча, мурдагы Союз маалында түзүлгөн келишим боюнча ушу кызарган жерлер 1246 гектар жердин баардыгы Өзбекстанга берилип кеткен. Берилип кеткен жерди биз кечээки договорлорду кайтарып алдык. Мына ошондо булардын суу баскан жери сары менен турат. Суу баскан, азыркы суу баскан жери 900 горизонталды бердик дагы. Ошо менен 900 горизонтал менен 4485 гектар болуп калды. Бул 4485 гектар жердин бул өзбектер бизге 4127 гектар жерин мурда эле Союз маалында берип коюшкан. Ошондой эле 4127 гектар жер аянты 1965 жылы компенсация катары алынганын эске алсак, 900 горизонтал 4485 гектар болсо, мамлекеттик чек ара сызыгы аныкталгандан кийин Өзбек тараптан 358 гектар жер компенсацияланбай калган. Мына баягы башында айтып атпадыкпы? 1246 гектар жер компенсация болбой калган. То есть эми 358 гана гектар калды. Себеби 4485 өзбектердики суусу басып турат азыр күндө. Мына ушул сары болгон жерлер. А булар бизге 4127 уже берген. Демек, эгерде ошону бири-бирине салыштырып келе турган болсок, булар бизге дагы 358 гектар жерди бериш керек болуп калды. Эми ушул 358 гектар жерди биз кайерден алдык? Ошондуктан акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен берилбей калган 358 гектардын ордуна Ташакыр участогунан 1000 гектар жерди Өзгөн жана Сузак райондоруна Анжан облусунан бөлүп берүү жөнүндө макулдашылды. Натыйжада мурда компенсация болбой калган жер үчүн 358 гектар жер үчүн 3 эсе көп жер алынды. 1000 гектар жер алынды. Мына могул жерде менин айылым болот, Барпа. Мына Барпа айылы. Ушу Барпанын башында 10 гектар жерди мен өзүм сурап алдым. Биздин айыл вообще кирип келип, качып калып жүргөн депчи. Ушу 10 гектар жерди бизге бергиле депчи. Десем ошол жерде күлүшкөн. Сиз өзүңүздүн айылыңызды коргоп атасызбы деп. Мен айттым, менде өзүм айылым керек деди. Өзүм айылым керек десе, мен ушул жерде бала болуу үчүн өстүм. Ушул жерлерде чуркап жүрдүм, мына ушул жерлерде. Ошондой эсимде бар. Могул жерде өзбектин чек арачылары бизге кирип келип, нерде Шабдалы залы деген шабдалыларыбыз бар, ошолорду бизди өткүзбөй таза кыйнанчылык. Ошол эсиме түштү дагы, ушул 10 гектар жерди дагы биз ошодон кошуп алдык. Буну мен жөн эле сурап алдым дагы. Баягы 1000-дин ичине кирген жок бул, ачык айтайын. 10 гектарды жөн эле сурап алдым. Ошондо 10 гектар мынерден кошулду. А бул жерде болсо, мына 1000 гектар кошулду. Мунун 500 гектарын биз өзгөндүктөргө бердик, 500 гектарын сузактыктарга бердик. Ошентип, урматтуу туугандар, баягы Кемпирова боюнча 4485
485 гектар жердин 4127 мурда берген. Булар бербей калган 358 ордуна biz 1000 гектар жердин Özgön менен Suzak rayonlarına 500 gektardan alıp bölüp verdik. Anı menен birge iki taraflı süйлөшүүлөр негизинде Шахрихансай каналынын башталышы, суу сактагычтын платинасынын сол тарабы, участогунан Өзбек тарап тосуп пайдаланып келген 19,5 гектар жер аянтын Өзбек тарапка калтырып, өз ара алмашуу жолу менен анын ордуна 19,5 гектар жер аянты Ташакыр участогунан алынды. Бул могул жерде болгон. Могул жерде ушул жерде 19,5 гектар жерди булар тосуп алган мурделе. Мурделе тосуп алып, могул жерде мына. Могул жерди мурделе тосуп алып, бизди киргизбей койгон. Бул жерге биздин кирбегенибизге почти bir 70 жылдай болуп калыптыр да. 65-жылы 65-жыл болсо ошондо дагы 65 жыл өтүп калды, туурабы? 60 жылдан ашык өтүп калды, 60 жылдан ашык. 60 жылдан бери биздин 19,5 гектар жерди тосуп алган булар киргизбейт экен бизди. Биз ушуга чейин баарын тактадык да. Киргизбей бизди ушул жерде тосуп алышкан, солдаттарды коюп койгон, вышкаларды коюп койгон, туурабы? Бул жерге бир дагы адам да кире албайт, мал да кире албайт. Мунун ордуна бизге компенсация бересиңер деп компенсация алдык. Макул, силерге керекпи бул жер? Берейик. Бирок бизге компенсация бересиңер деп бул жерди алдык. Мына ушул жерде алыш үчүн дагы өтө көп ызычуу болгон. Могул жерден ошол дөөнүн үстүндө мен барып эл журт менен ушундай чогулуп бир нече жолу чогулуш өткүзгөм. Ошол жерде дагы мен бул 2021-жылдары болгон маалда. Ошондо дагы ызычуу болуп, тимне тытып жеп койгодай болуп, тимнен окумуш кылышкан. Жерди сатып бердиңер, алып бердиңер, ай мен айттым ошондой токтоп тургулачы. Эл журт. Биз эч нерсе сатпайбыз. Биз сата турган болуп билген жокпуз. Так. Силер кичине чыдамдуу тургула, кичине сабыр кылып туруңуздар, биз бүтүрүп беребиз. Туруп тургула. Бул жерди саткыча мен өзүм сатканым жакшы. Жер кеткиче биз өзүбүз кеткенибиз жакшы. Эч качан жерди бербейбиз биз. Деп ошондо көптөгөн ызычуу урушталаш болду эле, азыр эсиме түшүп атат да. Ошолордо дагы муну акыры келип туруп, буюрса ошол жерлерди дагы компенсация кылып алып берди. Эми Кемпироват суу сактагычын курулушуна байланыштуу 65-жылкы компенсация катары Өзбек Республикасы төмөнкү жерлер алынган. Урматтуу туугандар, 4127-нен каерден алдыңар? Силер калп эле албаган эле жерди алдык деп бизди калп айтып атасыңар деп ушинтип да айтып чыгышпады. Албаган эле жерди алдык деп калп эле бир жол жерди бири-бирине салыштырып эле ушинтип өзбектер өткүзүп берип атасыңар. Эми алган жерлерде кайсы жерлерде алган экенибиз ушуну айтып коелу. 1965-жылы коюлган келишим негизинде Алабуга районунун Көксерек жана 1-Май айыл аймактарынан 1307 гектар айдоо жана жайык жерлерин алганбыз. Экинчи, Аксай районунун Кербен шаарына жана Кашка суу айыл аймагына жалпы 571 гектар жер аянты. Анын ичинен Кербен аэропорту, азыркы Кербен аэропорту, мурда ушул Өзбекстан болду. Муну азыр айтсам, өткөндө аксалык айтып, эмне үчүн ушул Өзбекстан болду? Туура? Бул документ боюнча мурда Өзбекстан болду. Кемпироват үчүн алганбыз буларды кайтарып. Кербен аэропорту 52 гектар, кана Кербен аэропорту. Мына Кербен аэропорту 52 гектарды алдык. Жетиген айылдын бир бөлүгү 15 гектар. Кана 15 гектар. Мына жетигенин 15 гектар муну алганбыз. ФАП мечит жана балдар бакчалары бар экен. Ал каерде экен ал? Ушу жетиген ушунун ичинде болсо керек, ушунун ичинде болсо керек. Жарандардын жер үлүштөрү жайгашкан жер болду. Ноке районунун Шамалдусай участогунан 1088 гектар. Анын ичинде Достук айылы 55 гектар болгон. Мына могул жерде Достук деген чоң айыл бар. Азыр Достук аймагы деген айыл өкмөт бар. Ушул жерден 1088 гектар жер алганбыз. Бул Ош-Бишкек жолунун боюнда Шамалсайдагы көп дароо саткан жер бар го, билесиздер. Куду ушул жер. Так, дальше. Араван районунун Найман участогунан 148 гектар жер. Анын ичинде Эсенбай айылы 32 гектар жер. Мына Эсенбай айылы 148 гектар жерди ушул жерден алдык. Кадамжай районунан
1013 гектар жерди алганбыз. Көктала участогунан 758 гектарды алганбыз. Анын ичинде Достук, Көктала жана Маяк айылдары бар. Мына ушул айылдар туугандар бардыгы бизге Кемпироват боюнча компенсация болуп келген. Мына ушуну айтып атышат да, силердей бажыктар көп берип коюпсуңар, эмне үчүн өзгөндөн албайсыңар депчи. Ошондо мен айткам, мына биз туу элдикте берген биринчиден. Экинчиден айырмасы жок, кайсы аэропорттон беребиз, кайсы жерден беребиз. Мамлекеттики бул. Кадамжай районунан 1013 гектар жер, анын 758 гектар жери Көктала участогу, анын ичинде Достук, Көктала, Маяк айылдары, Пылдырак участогу 255 гектар жер, анын ичинде Исфайрам жана Пылдырак айылдары жайгашкан. Мына ушунун бардыгы тиги Кемпироваттын компенсация үчүн алынган жерлер. Жалпылап айтканда, Өзбекстан менен Кемпироват суу сактагыч курулушуна байланыштуу 1965 жылы компенсация катарына алынган жерлерде азыркы мезгилде 25 миңден ашуун кыргыз жарандары туруктуу жашап жатышат. Ошондой эле турак жай, короо, жолдор жана социалдык объектилер курулган. Көптөгөн жарандарыбызга жер үлгүчтөр катары берилип, менчик укуктары каттоодон өткөрүлгөн. Булар айтып атышат бизге, булар дейт, өзбектер дейт. Ушунча жылдан бери Кемпироватты пайдаланып келатат. Анан ошонун бизге пайдасын дагы кошуп берсин дейт. Ызы чыгарышты. Булардын бир баягы оппозициянын бир доводу ушу болду да. Кошуп берсин, ушунча жылдан бери 60 жылдан бери бизге ошол Өзбекстан көргөн пайданы дагы берсин деп атат. А биз айтып атабыз, туугандар, ошол 60 жылдын ичинде алар бизге берген жерлерде бизде деле үйлөр болду, эл жашап атат, короо сарайлар болду, жерлер болду. Ал жерден ошол жерлерге биз түшүп алып атабыз, башак алып атабыз, бизде да алып атабыз. Антип эгерде ар бир сомуна чейин эсептеп отура турган болсок, анда азыр чоң жанжал болот. Так, алар деле пайдаланды союз малында. Союз малында биз бир мамлекет болчу. Биз деле пайдаландык союз малында. Туура булар 358 гектар жерди көбүрөөк пайдаланган. Ошон үчүн 358 гектарды көбүрөөк пайдаланган үчүн 358-ин ордуна 1000 гектар алып атабыз. Так. Деп буларга түшүндүрүп атабыз. Булар элге дагы ушу жеткизип коеюн дегеним. Белгилүү болгондой, 2022 жылдын 3-ноябрындагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишим менен бирге Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын өкмөттөрүнүн арасында Кемпироват суу сактагыч суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Бул уже биз койгон 2022 жылы 3-ноябрда биз койгон жаңы келишим. Ага ылайык суу сактагычтуу суу ресурстарын биргелешкен Кыргыз-Өзбек комиссиясы ар бир тарап 12 күн паритеттүү негизде башкарып келет. Суунун деңгээлин, анын платинанын иштөө режимин көзөмөлдөп, сууну агызуу графигин бекитип иш алып барууда. Бизге мына ушуга чейин, мына Кемпироватта, мына ушу платина, ушул жерде, урматтуу туугандар, ушуга чейин 1965 жылдары ушул жерге бир жаранды киргизген эмес Кыргызстандын. Кыргызстандын бир жараны кирип, ушул жерден сууну канчага кое берип атасыңар, каяка кое берип атасыңар, качан, кантип кое берип атасыңар, эч ким кирип текшере алган эмес. Жөн эле кагазда жазылган, кагаздагыны биз требовать этип отура бергенбиз. Мисалы, мына ушул жерден бул жерден бизде 2 канал кетет. Бири правобережный, бул Сузакка кетет, биздин айылга кетет. Бул левобережный, бул Кара Сууга кетет. Кара Суунун айылдарына кетет. Ушул жерде мен эсимде бар, жаз болгондо эле биздин айылдарга суу келбейт. Суу келбейт, ызы-чуу, уруш, талаш деген Ташкентке чейин, Андижанга чейин чуркамай, ар нерсе кылып жүрүп, эптеп суу алып, анан огороддорду сугарып калчу. Жазында суу келбей, көптөгөн жер жемиштерибиз куурап кетчү. Биз то есть эч нерсе кыла албайбыз, семалчылык кире албайбыз, платинаны башкара албайбыз, жакырдай албайбыз. Бүгүнкү күнү биздин кол койгон келишим негизинде платинаны башкаруу ортодон болду. Бүгүнкү күндө ушул жерде платинанын ол жерде берген, ушул жерде конторасы бар, ушул жерде конторасы бар. Ушул жерде биздин 12 адам иштеп атат. Ичине кирип, суунун көлөмүн, деңгээлин
көтөрүлүп кетишин баягы 900дөн ашпаш керек да, ошону карап турушат. Анан кийин бизге берилип аткан суулардын толук берилишин карап турушат. Агып кирип атканын, чыгып атканын, бизге коюп берилип атканын, токтоп калганын, убагын кайсы убакта бериш керек. Сууну дагы көрүнгөн убакытта эмес, керектүү маалда бериш керек. Жаз маалында, суара турган маалда, керек маалында. Мына ошон үчүн ушул нерселерди башкарып, карап туруш үчүн биздин мамлекеттик аралык келишимге биз ушуну киргиздик. Мамлекеттик келишимдин негизинде бул жерде биздин 12 өкүлүбүз азыр күнү-түнү кирип карап турушат. Мен азыр эсимде жок, 3 бекен, 4 бекен адамдар ушул эмеде сменде отурушат, постоянно. Кыргыз жарандары биздин кыргыз суу ресурстарынын адамдары. Так. Мына ушуга биз жетише алдык. Графиктердин баардыгын толуктап аткарып турушат. Ошондой эле аталган келишимдердин негизинде өзбек тарап Кемпирова суу сактагычынын айланасында инженердик тосмолорду орнотуп койду. Кыргыз Республикасы жарандарынын суу сактагычтын суусуна эркин жана тоскоолуусуз жетүүсүн жана анын пайдалануусун, мал сугаруу, жер сугаруу, балык уулоо жана тараптардын макулдашысы менен башка иш камсыз кылат. Мына эми бул негизги маселелердин бири. Ошол жерде баягы бизге жамандагандар айтып атты эле, мына эми Кемпироватка болду, эч кимди жакындатпайт, эч ким кире албайт деп таза ушундай чоң ызы-чуң чыгарышкан. Ошо Кемпироватта тегерегиндеги биздин айылдар, ошо айылдарды көрсөтүп аласыңарбы биздин Кемпироват тегерегиндеги айыл. Мына биздин айылдарыбыз, мына биздин айылдарыбыз, мына мынерде биздин айылдарыбыз бар эле. Мына чекеде бар болчу биздин айылдарыбыз. Ушул айылдарыбызга, мына мынакта бар эле, ушул айылдарыбызга элдерди көтөрүп, мына эгерде Кемпироваткалар сатып бирди, эми Кемпироватка жакындай албайсыңар деп калышты. Мурда ушу Кемпироватка келгендерди, балык уулоп, мал сугарып келгендерди өзбектин чек-араларын тосуп алып, тутуп алып, кайыктардан бери алып коюп, автоматтар менен атып, ушундай болгон. Мына жергиликтүү бийлик жакшы билет, жергиликтүү бийлик жакшы билет. Эми мындан да хуже болот. Эми вообще жакындай албайсыңар деп ушинтип жаман ызы-чуу чыгарышпады. А биздин келишимдин негизинде бүгүнкү күндө эмне болду? Мына сабыр кылып туруш эле, ушуга биз жетиштик. Биздин келишимдин негизинде, урматтуу туугандар, мына Кемпироваттын биз тарабына эч кандай жанагы пограничный тосмолор орнотулбайт. Эч кандай тосмол болбойт. Баягы зым таппай. Жанагы Кемпироватка киргендеги кирбейсиңер деген маселе жок. Мал сугарганга мүмкүнчүлүк бар, балык уулоого мүмкүнчүлүк бар. Ошол Кемпироват суусунан канча кааласаң, жанагы насос менен сууну тартып кетип, башка жака иштетпеген мүмкүнчүлүк бар. Мына. То есть биз сууну, Кудай берген сууну ортодон пайдаланып калдык. Мурда мындай кылчу эмес, мурда берчи эмес. Азыр кааласаң, баягы кайык менен түшүп алып балык тут. Кааласаң, мал сугар, канча кааласаң. Кааласаң жегине алып кирин, сууга чөмүл. Так, кааласаң ошол жерге насос коюп алып сууну тартып кетип, бул жактан огородун кыла бер. То есть ушул нерселерге биз жетиштик. Ошол биз тарап чегесинен эч кандай тосмолор орнотулбайт. Баягы пограничтер зымдарын тартпай, келип коорубай, түшпө дебей. Мына, ушуга биз жетиштик. Ушуну уккандан кийин анан эл аны успокоить этип калды. Жакшы болгон турбайбы? Мурдагыдан да жакшы болгон турбайбы? Мурда кире алчу эмес эле, эми кирип кала турбайбызбы? Пайдаланып кала турбайбызбы деп. Ушуга ушундай кол коюлду. 2022 жылдагы макулдашуулардын жыйынтыгы менен 2 участок такталбаган бойдон калган болчу. Алар 3 мамлекеттин Кыргыз Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын мамлекеттик чек араларын кесилишүү чекити жайгашкан жери жана Чечме булагы участогу. Ушул 2 участок такталбай калып кеткен. Ошол маалда спор болуп, ызы-чуу болуп, буларга белки структура государства дегенге Тажикстан макул болбой койгон. Тажикстан менен маалда бизде таза баягы катаал шарттар менен ызы-чуу болуп турат элек. Алар макул болбой койду. Чечме булакты болсо аныктайлы, кимди кийгенин давайте жазып алайын десек, өзбек болбой койду. Жок. Бул жерде бизде ызы-чуу болгон, уруш талаш болгон, биз постоянно чалышып атабыз, тытышып атабыз. Муну биз силерге берип кое албайбыз деп ызы-чуу болгон. Ошондон кийин биз калтырганбыз, макул.
Бұл дағы бір уақыт келер, Құдай бұйырса шешеміз мұны. Бұл үстік түрік государство тұрып тұрсын, шешеме бұлақ тұрып тұрсын. Деп ұшы екі жер қалып кеткен болды жүр. Ұшы маңында. Емен 2007 жылдан баштап Өзбек жана Тажик тарап 3 мамлекеттик чегара кесилишүү чегитин аныктоодо бир пикирге келе албай Кыргыз тараптан 1000 гектар жерге чейинки аянтты талашып беришкен. Көрсөтпөчү. Мына мурда Өзбекстан айтып атат, биз мына жерден коебуз деп атат. Стыкты. Тажиктер мына жерден коебуз деп атат. Мына биз кыргыздар мына жерден коебуз деп атабыз. Мына жерден коебуз деп атабыз. Ошондо могул жердеги 1000 гектар жерде булар биздики деп атат. Ошондо могул трасса бар, чоң трасса жол. Муну дагы бизге өткүзүп бересиңер дешкен. Тажиктер дагы, өзбектер дагы. Мына өзбектер айтат, мына жерге коебуз деп атат, муну мына жерге алып келип коебуз. Тажиктер айтат, муну мына жерге алып келип коебуз. Анан ошол муну жерлер, мына биздин азыркы биз алган жерлер, мына трасса дагы. Трасса Пашта Актурпактын жанына келип калабыз деп атат. Ушул жерге чейин бизге өткүзүп бересиңер деп 1000 гектар жер талашып беришкен. Бул үчүн биз ызычуу болуп көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок булар бизге берген эмес. Ушинтип отуруп, стык трёх государств могул жерде болуп калды. Мына. Могул жерде болуп калды. То есть могул жерлердин бардыгы бизге калып кетти. Бул 1000 гектардан ашык жер. Тура, бұл жерде азыр ешкім көбіле маны бермей айтат, кебірлері. Боз жатқан жерде, ешкім пайдаланған жоқ, үй жоқ, баяғы электрин жоқ, ешкім мындай көңіл бұрбай әне қылып атат. Бирок бұл жерлер келечекте туғанда. Bir taş болса дағы, bir топырақ, bir кішінекей құм болса дағы біздің елімізге пайда істейді. Бүгін пайда істей жатса, кейінгі мұңдарымызға, кейінгі бала шақамыз, небере чөберелерімізге ұшы жерлердің пайда істейді, құда қаласа. Мына ошолорду негизинде биз стык трёх государств бияка алып келип койдук. Могул жерден бияка алып келип койдук. 2025 жылдын 3 мартында тараптардын макулдашуусу менен 3 мамлекеттик чек-аралардын кесилишүү чекити аныкталды. Натыйжада талаш болуп жүргөн 1000 гектар жер аянты Кыргыз тарапка калтырылды. Бул негизги маселелердин бири. Муну мен биринчи жолу айтып атамын. Чогулуш өткүзүп, же элге жарыя кылып айта элек болчумун. Биринчи жолу сиздерге айтып атамын, ушу 1000 гектар жерди биздин келишимдин негизинде муну стык трёх государств деп коет. Ушул жерде 1000 гектар жерди Кадамжай районуна биз алып калдык, туугандар. Өзүңөргө маалым болгондой, 2025 жылдын 31 мартында Тажикстан Республикасынын Кожан шаарында Кыргыз Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы президенттери 3 мамлекеттик чек-аралардын кесилишүү чекити жөнүндө келишимге кол коюшту. То есть мына ушул чекитке кол коюшту уже, бүттү мына. Кесилишүү чекитинде өлкө башчыларынын демилгеси менен 3 мамлекет элдеринин достугуна чагылдырган достук стеласы тургузулуп, анын салтанаттуу азгылачылыгы болуп өттү. Кийин эми архивардырдын деп жүргөсүн деп 3 мамлекеттин кесилишкен жери деп туруп ушул жерге стела койдук. Достук стеласын коюп, Олег Александрович, сиз өзүңүз барып, биздин премьер-министрлер барып, губернаторлор барып, чогулуп, үчөө тең. Ушул жерден жылбай турган болуп, казып кагылды, бүттү ушу. Кудай буйрса. Эми экинчиси, көптөгөн жылдан бери тараптардын талашын жаратып келген Кадамжай районундагы Чечме булагы участогундагы мамлекеттик чек-ара сызыгын өтүүсү боюнча оор сүйлөшүүлөр өткөрүлүп, чек-арада бул участокто чыр-чатыктарда капталып, кырдаалдын патаалдашына алып келген. Урматтуу Кадамжай районунун тургундары, бул жерде Чечме булактын жанында келген адамдар болушубуздан келген. Барбы жокпу? Кол көтөрүп коюңуздарчы. Баарын ошондо келип алган. Эми ушу Чечме булагы боюнча канчалаган салгылашуулар болду. Салгылашуулар болгон дегенде на бытовом уровне да, туурабы? Барып, тигилердин үйүн өрттөп салып, алар келип биздикилерди басып алып, кууп, таш менен талашып, атышып, тытышып, премьер-министрлер келип, чек-арачылар куралдарын көтөрүп чыгышып, ызычуу болуп эле атканбыз. Чечилбей. Ошон үчүн өзбектер менен биз чече албай калып кеткенбиз. Анан кийин кечээ күнүнөн президентибиз катуу талаптарды коюп жүрүп,
эки президенттин ортосунда чоң жолугушуулар сүйлөшүүлөр өтүп жүрүп, эки президент сүйлөшүп, ал сүйлөшүүлөрдө мен да катышып калган жайым бар. Так. Анан бизге тапшырмаларды берип, анан биз барып сүйлөшүп отуруп, мына 24-апрелде мен Ташкентке бардым. Ташкентке барып, ошол жерде мына Назарбек Нурматович чогуу болуп, комиссиянын мүчөлөрү менен чогуу отуруп, Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Арипов Абдулажан Нигматович менен жолугушуп, ошол жерде сүйлөшүп, түнкү саат 1-2 тарадык окшойт. Протоколго кол коюп тарадык. То есть Чечме булагынын аягына чыгарып чечтик. Түнкү саат 11-12-1-ге чейин тарап, чечип, кол коюп туруп, түнкү саат 2-де мен Ташкенттен учуп кеттим. Так, эмне деген чечим кабыл алдык? Биринчи, Чечме булагы Кыргыз Республикасынын пайдасына калтырылып жазылды. Жана бул жазуулар өкмөттүк делегациялар бирдешкен отурумунда бекитилди. Турганда Чечме булагы Кыргызстанда калды. Кочагылып ушул Чечме булагын Кыргызстанда калтырабыз деп, Кыргызстандын границасына картасына жазабыз деп, не деген гана кыйынчылык тартып көрбөдүк. Так, өзү билесиздер, Чечме булагыбыз деле ыйык булак, бирок анча да чоң эмес, кичинекей жер. 20 сотук жер, канча сотук жер? Өзү. Булактын өзү 20 сотукка жетпеген жер, билесиздер. Мына Чечме булак бизге калтырып жазылды. Экинчи, Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын өкмөттөрүнүн арасында, ортосунда Чечме булагын биргелешип пайдалануу жөнүндө макулдашууга кол коюу жөнүндө сүйлөшүлдү. Эми урматтуу туугандар, мына булар деле көрдүңүздөр, эмени кемпирабадты өздөрүнө алганы менен толук бойдон биргелешип колдонуп атабыз. Суулары биргелешип ичип атабыз. Суунун пайдасын биргелешип көрүп атабыз. Туура көп бөлүгүн алар көрүп атат, азыраак бөлүгүн биз көрүп атабыз. Себеби географиялык жактан аларда ошол суу топтолуп келет экен да, алар ылдый ошол багат экен. Так, суу жогору жакка карап акпайт экен. Биздин тообузга карап. Ошондуктан мына кемпирабадты ошентип пайдаланып келдик. Эми Чечме булагында чогуу пайдаланайын. Чечме булагы Кыргызстандыкы деп жазылат, Кыргызстандыкы деп аталат. Бирок пайдаланганда азыркыдай эле пайдалана берели, чогуу. Аны жогору жакка тартып кеткенге биринчиден мүмкүнчүлүгүбүз жок. Экинчиден, аны тартып кете турган болсо ылдыйдагы адамдар, алар деле өзбекстандыктар болсо деле, ал деле адам, ал деле пенде суусуз калат. Туурабы? Андай боло турган болсо эки элдин ортосунда дагы чоң жаңжал чыгат. Жаңжал ызычуу болбош үчүн бүгүнкү күндө эле пайдалана беребиз. Бүгүнкү күндө канчалык пайдаланып атсак, биз деле бир 20 канча деди, 25-27% пайдаланып аткан экенбиз. Ошону азыр 3-дөн 2 кылдык. То есть 33%га чейин жеткиздик. Кыргызстандын пайдалануу укугун. 3-дөн 2-син өзбектер пайдаланат, 3-дөн 1-ин биз пайдаланабыз. Азыр кандай пайдаланып атсак, ошондой гана пайдаланабыз. Эч ким кандай нугун бурбайт. Эч ким кандай искусственный ал жерде нугун буруп, же башка жака ташып, же сууну буруп кете албайт. Мына ушундай келишимге кол коюп. Мындан сырткары Кыргыз тарап Чечме булагынын айланасына инженерлик техникалык тосмолорду орнотпойт. Жана өзбек жарандарын булакка келүүсүн камсыз кылат деген милдеттерин алат. Мына бул Кемпирабадта зеркальный отражение дегенде, Кемпирабадта кандай болсо Чечме булакта ошондой болот. Чечме булак ал жерде бир 100 метр жер экен. Так, Кемпирабад мына тегереги канча километр? 70 километр. 70.000 метр жерде өзбектер айтты, каалаган кирип колдоно бергиле деди. Сууну деди. Каалагандай колдоно бергиле, каалагандай пайдалана бергиле деп бизге уруксат берди. Анан биз эми 100 метр жерге өзбектерге деп бизде уруксат беришибиз керек да. Өзүбүзгө жазып алдык. Бирок аларга өзбек жарандарын булакка кирүүсүн камсыз кылат деп милдеттерин алды. Мындан ары чегара өкүлдөрү Чечме булагына, то Чечме булагынын тегерегине пограничный баягы тосмолор орнотулбайт. Мына бул Кемпирабадтагыдай. Пограничтер барып зым тартып, бул меники, бул сеники деп өткүзбөй кое албайт. Ошол жерди ачык калтырдык.
Мында чегара өкүлдөрү Чечме булагына жарандарды кирип чыгуусу үчүн атайын бир жерди аныкташат. Жана ошол жерде кирип чыгуусун камсыз кылышат. Чегарачылардын айтып отурабы, ким чегарачылардан бизде жетекчи? Мына сиз чегара кызматынын директору отурасыз, Абдыкерим Карбекович. Облустун башчысы чегара кызматынын. Сиз Айдаркен чегара башчысы. Вот Айдаркен чегара отрядынын башчысы турасыздар. Уктуңарбы келишим жакшылап окугула. Келишим жакшылап алгыла. Назарбек Нарбатович жеткизиңиз айрыкча чегарачылардан. Бизден ызычуу, урушталаш чегарачылар баштай берет кейбирде. Ошентип ызычуу кылбастан бир жерди аныктап, бир жерден кирип чыга турган кыласыңар болду. Вот и все. Макулу зыл тартмай андай жокко отуруңуздар, пожалуйста. Коомдук тартипти камсыз кылуу максатында Чечме булагынын айланасына видео көзөмөл орнотуу макулдашылды. То есть видео көзөмөлдү орнотуп коебуз. Ким эмне кылып атат? Кимдир бирөө келип ал жерде суусун жыра тартып бир жака буруп кетип аткан жокпу? Кимдир бирөө келип сууну булгап кетип аткан жокпу? Кимдир бирөө келип ал жерде тартипсиздик орнотуп аткан жокпу деп алар тараптагы, биз тараптагы ар ким өзүбүзгө карата баягы видео көзөмөлдү коюп алабыз дагы биздин чегарачылар ошол контролдоп отура берет. По факту, если эгерде өзбек тараптан мисалга да жарандар келип булакты булгай турган болсо, же болбосо бир жака жыгып кете турган болсо, же шарба турган болсо, анда видеодо көрүнүп турат, ошол факт болот да, ошол менен карап биз мындай эме териштиребиз. Так? Ошентип мурда видео көзөмөл жок болчу, мундан ары орнотобуз. Эң негизги белгилеп кетүүчү нерсе, урматтуу туугандар, Чечме булагын табигый суунун булагы катары сактап калуубуз абзел. Себеби дегенде өзү мына мусулманчылыкта дагы Алла Таала баарыбыз альхамдулилля мусулманмы деген мусулманбыз. Баарыбыз билебиз. Бул булакты деле чукулай берсе, булак жоголуп кетиши да мүмкүн. Бул Алла Таала берген бир касиет, жердин астынан чыгып аткан бизге берип койгон Алла Тааланын бир нематы. Ошону сактап калышыбыз керек, ошол кылымдарга, тарыхтарга, кийинки муундарга. Эң негизинен Чечме булак биздики болуп жазылдыбы? Жазылды. Чечме булак мунун кыргыздыкыбы? Кыргыздыкы. Так? Алла Таалам бере берсин, бере турган. Алла Таалам рызкысын бере берсин, сууну чыгара берсин. Ал сууну элдер пайдалана берсин. Мына ушул негизги маселе. Ушу менен сактап калыш керек. Анан кийин меники, суу меники, бул сууну мен сага бербеймин, бул сууну мен ичишим керек деп баягы ызычуу кылып отуруп, анан дагы булагыбызды качырып албайлы. Ушул маселеге дагы көңүлүңүздү буруп кетиңиздер деген ойду айткым келет. Мына ушинтип, урматтуу туугандар, кыргыз жана өзбек мамлекеттер арасындагы чегаралар 100% чечилип бүттү. Болду. Мындан ары, бул сеники, бул меники деп талаш тартыш, уруш талаш Кудай сактасын мындан ары болбойт. Эгер кайсы бир түшүнбөстүктөр болсо, аны жергиликтүү билип көргөндөрү, чегарачылар ошол жеринде тез-тез чечип турушат. Себеби биз азыр демаркация жумуштарын жүргүзүп атабыз, баягы зым тартуу жумуштарды. Зым тартуу жумуштар жүрүп аткан маалда анча-мынча бир түшүнбөстүктөр болуп кетиши мүмкүн. Бир 10 метр ары жактан өтүп, 10 метр бери жактан өтүп, же муну канал бияк калып кетти, бул лоток биякта калып кетти деген сөздөр болушу мүмкүн. Аны ызычуу кылбаңыздар, уруш талаш кылбаңыздар, акырын баарын чечебиз. Сабыр эле кылып турсаңыздар. Биз эч качан өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн жерибиздин, өзүбүздүн жарандарыбыздын кызыкчылыгын бирөөгө тартырып жибербейбиз. Биз андай адамдар эмеспиз. Ошону сабыр кылыңыздар, урушпагыла, талашпагыла, бир нерсе болуп атабы, сразу кайрылгыла. Ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн айыл өкмөттөн баштап, аким, губернатор и чегарачыларга. Макулбу? Урматтуу Баткен облусунун тургундары 2017 жылдагы жана 2022 жылдагы келишимдердин негизинде Баткен облусунун аймагында мамлекеттик чегараны жөнгө салуу максатын төмөнгүдөй өз ара жер участкаларын алмашуулар болду. Бул дагы силер үчүн өтө маанилүү. Муну да угуп алыңыздар. Алмашуулар жүргүзүп атабыз. Эмнечи? Чегара такталгандан кийин кээ бир жерлер Өзбекстанда биздин кызыкчылыктарыбыз калып кетиши мүмкүн.
Açık açık sözler. Aylarımız kalıp ketişi mümkün, üyümüz kalıp ketişi mümkün, başkası kalıp ketişi mümkün. Alanın kızıkçılığı bizde kalıp ketişi mümkün. Oşunduktan oşul kızıkçılıklardı bayağı mamleketteki aralık komissiya, al komissiyanın başında Kırgız taraftan men turamın, Özbek taraftan Arif oturardı, Premier Ministeri. Biz oşul çırçatakları çeçip keletamiz. Mınanlarda çeçemiz, çeçip buyursa жақынғы күндері демейін, жақынғы жылдары баяғы пограничный жаңағы ограждениелерді қырғызчалар тосмолды тартып өтеміз. Birinci, Kadancay rayonu boyunca memlekettік çegara sızığının ötüsü jolga salууда Özbek Respublikasının Karajantak участогынан Karajantak айылы Kırgız Respublikası faydasına turak üylörü, soциалдык объектилери, көп жылдык бак дарактары жана сугат айдоо жерлери менен алынды. Жалпы аянты 241,5 гектар жер. Анын ордуна Кыргыз Республикасына таандык болгон чыгыш Вуадил жана тазалоочу курулма Восточный Вуадил очистное сооружение 85,76 га. Жаңы жер Батыш Вуадил, жаңы жер Западный Вуадил 65,13 га, ынтымак жол 20,185 га, Дашарык 37,159 га, Чуңкур Кыштак 20,16 га, Көктала дамба 7,185 га, жана Саралтын 0,65 га бардыгы болуп 237,179 га жер аянты алмашылды. Biz alardan 241,5 gektar yer aldık. Alarga 238 gektar paşki veripmiz. Beklep ketçülerse, bunu hepsi uçasıklar düşünüyor otasınlar da, doğru jергilиктүү adamlar düşünüyor otatı. Kim kaysı yerde, kaysı yerde, kaysı uçasıklar ayıp otan düşünüyor otasınlar da. Slaytlarda oturardı, slaytlarda ben maalesef koşarda oturmayı. O. Biz Karajantak'ta aldık. Kalgan yerlerde bergen uçakçılarga ayttım, bu öttüңүздөр. Белгилей кетчү нерсе 24-жылдын 12 августунан тартып Каражантак калктуу конушу толугу менен Баткен облусунун Кадамжай районунун кармагына алынды жана мамлекеттик чегераны кайтаруу жаңы сызыкка жылдырылды. Ошондой эле айылдын 721 тургуну Кыргыз Республикасы президентинин тийиштүү жардамына ылайык жарандыкка кабыл алынып, аларга кыргыз улуттук паспорттор берилди. Каражантак айылына узундугу 2,13 километр түзгөн автоунаа жолу курулуп, айыл электр энергиясы менен камсыздалды. Экинчи, Шахмардан анклавынын чегарасын тактап жазууда өтө көп кыйынчылыктар болду. Себеби 1955-жылкы өкмөттөр аралык паритеттик комиссиянын жана 61-жылкы 30 мартындагы Кыргыз ССРнын Жогорку Советинин президиумунун жарлыгы менен бекитилген картографиялык материалдар боюнча кыргыз жарандары пайдаланып келген Аккыя айылы Өзбекстандын жери болгон. Бул Өзбекстандын жери болгон Аккыя. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде кыргыз жарандары туруктуу пайдаланып жашап келген Аккыя айылы 110 гектар кыргыз тарапка алынып, ал эми анын ордуна Кадамжай районунун Ямбарак участогунан 45 гектар жер, Риштан участогунан 1,180 гектар жер, Соқ Шахмардан каналынын участогунан 40 гектар жер, жана Шахмардан анклавынын тегерегинен 23,120 гектар жер, бардыгы болуп 110 гектар жер Өзбек тарапка берилди. Аккыя айылын алдык биз 110 гектар жерди толугу менен. Ошонун ордуна Аккыя айылынын ордуна ар жерден бөлүп участок кылып 110 гектарды берип кутулдук. Зато бир айыл толук бойдон ал жашоочулар менен кошо биз аркы өттү. Бул бизге пайда болду деп эсептейм. Үчүнчү, Баткен районунун Аккыялыктар барбы жок? Аккыялыктар жок экен да. Ошон үчүн бизге баары бир деп отурат экенсиңер. Аккыя өтпөйбү? Ал сизге керек. Анан Аккыялыктарга керек. Бизге керек эмес деп отурат экенсиңер да? Тамаша, конечно. Үчүнчү, Баткен районунун Кыштуулук айыл өкмөтүнүн Таян жана Сай айылдардын тургундарынын кайрылуулары негизинде Катаке жайлоосунан 261,19 га жай жер аян Кыргыз тарапка алынып, анын ордуна Солмек айылындагы Күнгөйтан
жана Кызыл Кыяк участокторунда өзбек жарандары өздөштүрүп турак үйлөр салып алган 115,169 га жер аянты жана Ош облусунун Араван районунун Керкирден суу сактагычы участогунан 74 гектар жер баардыгы болуп 189 гектар жер аянты өзбек тарапка берилди. Жыйынтыгында 261 мен бөлчөгөн айтпай эле коеюн, 261 гектар жер аянтын Кыргыз тарапка алып, анын ордуна өзбек тарапка 189 жер аянты алмашуу жолу менен берилди. Biz 71 гектар жерди көбүрөөк алдык. Баягыдай бизде баягы айтып жатып койбой, берип сала андай эмес. Ар бир гектар жер үчүн талашып, тартышып, тытышып отуруп, кичине болсо дагы, бир сотук болсо дагы, 1 гектар, 10 гектар болсо да көбүрөөк алып калайын деген максатта талашып жатабыз да. Бул жерден дагы 71 гектар жерди көбүрөөк алдык. 4-чү Баткен районунун Суу Башы айыл өкмөтүнүн Бозадыр айылы тургундарынын кайрылуусу негизинде Коңур чокуу участогу жалпы аянты 486,125 гектар жер Кыргыз тарапка калтырылып, анын ордуна Кыштыут айыл өкмөтүнүн Сөгөт участогунан 233,3 гектар жер аянты өзбек тарапка калтырылды. То есть бул жерде 252 гектар жер биз көбүрөөк алдык. 5-чи Баткен районунун Төрткүл айыл аймагынын Ак Өтөк айылынын тургундарынын кайрылууларынын негизинде Ак Өтөк айылынын батыш тарабындагы 226 гектар жер аянты Кыргыз тарапка алынып, анын ордуна өзбек жарандары Умбара автожол участогунда бак кылып өздөштүрүп алган жер аянты жана Сок айылы менен Умбара айылын бириктирип турган автожол жалпы аянты 226 гектар жер өзбек тарапка калтырылды. Түшүнүп атасыңар да? Кайсы жерлерин боюнча сөз жүрүп атат. Түшүнүп атабы? Түшүнүп атасыздар, көрүп атасыздар. Урматтуу Баткен облусу тургундары, бүгүнкү күндө Кыргыз өзбек жана Кыргыз тажик мамлекет чек арасы толугу менен чечилип бүттү. Мына сырткары өзбек эле эмес, урматтуу ағалар. Тажикстан менен дагы 100% бардык чек арасы чечилип бүттү. Мына да ошол жерден алдыңыздарда мен жарыя кылып коюшум керек. Ошондой эле Кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жумуштары башталгандан бери Биргелешкен комиссиянын жолугушууларынын жыйынтыгы менен бүгүнкү күнгө карата төмөндөгүдөй жумуштар аткарылды. 2024 жылдын апрель айында Барак эксклавынын ордуна, бул Кара Суу, өзбек тараптан 208 гектар жерлер алынып, башкы планы бекитилип, эмеде көрсөтүп турасыңар, картадан көрсөтүп тургула ошондо. 200 гектар жерлер алынып, башкы планы бекитилип, жаңы Барак айылы түптөлдү. Жана анын жашоочуларына 103 турак жай мамлекет тарабынан корулуп берилди. Бул Барак айылы боюнча билесиздер, постоянно изучуу болуп келген. Барак айылы Өзбекстандын ортосунда калып кеткен. Айылда биздин жерлер, элибиз, журтубуз калган. 208 гектар жер. 103 турак жай мамлекет тарабынан корулуп берилди. Урматтуу президентибиз өзү келип, ошол айылдарды салып берди, үйлөрдү. Так. Баягы ушул ага чейин көңүл бурулбай, жарымы бүтүп, жарымы бүтпөй, элдер алжыга кире албай, чыга албай, үйлөрү талкаланып калып кетип, же бир жолу жашай албай, же бир жолу көчүп кете албай, орто жолдо эптеп, септеп, кирип чыгып жүргөн адамдарыбыздын Кудай буйрса көңүлүн тындырдык. Аларды өзүбүзгө алып өтүп, көчүрүп, үйдү салып берип, президентибиз күчтөрүн тапшырып берди. Эми ал адамдар бардыгы семьялары менен чогуу Кыргызстан территориясында жакшынакай үйлөрдө жашап калышты. Бул да болсо биздин Акташ участогунан Ош облусунун Кара Суу шаарын кеңейтүү үчүн 100 гектар жер аянты өзбек тараптан алынды. Муну жана айттым. 2024 жылдын август айында Гавасай участогунда жайгашкан 12.849 гектар жерлер Кыргыз тараптын карамагына алынып, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана чек ара сызыгына өткөрүлдү. Жана бул аймакта өзбек тараптын чек ара постору чыгарылды. Бир мына жаштар отурасыңар карап көрсөңөр болот. 2021 жылы мен ушул Гавасайга барган элем. Алабукага. Ошондо бир интернетте эмеде жүрөт, видеолордо жүрөт. Ошондо
аксакалдар менен, сиздерге окшогон аксакалдар менен, жаштар менен, бир 1000ден ашык адам менен Гавасайдын чокусуна чейин чыкканбыз. Жөн. Ошол жерде элдер ыйлап туруп айтты, сен деле кыргыздын баласысың. Мына ушул жерлерде биздин ата-бабалар ушул Гавасайдын полностью биз алып жүргөн. Карачы мына өзбектин посту, мына өзбектин посту, мына өзбектин посту. Биз ушерге мал жая албай калдык, чыга албай калдык. Сен атайын ушу төбөгө алып чыктык, мына ушу төбөдөн сени көрсүн деп, бир сааттан ашык тоонун башына чейин жөө басып чыкканбыз. Азыр деле ушул интернетте жүрөт. Аксакалдар таза, жанагы айткандай, таза менен суранып айтышты. Ушул жерде алып бербесеңер, биз анда Көкташ айылы куурайбыз депчи. Куурайбыз, биз анда жок болобуз, ушундай болобуз. Ошо талашып тартышып жүрүп ошол жерде алдык. Мына ошол жердеги бардык өзбектин постторун азыр чыгардып кеттик. Ошол жердин бардыгын Кыргызстандын жери деп кайрадан биздин картага кошуп жаздырдык турганда. Делимитациялоо процесси учурундагы макулдашуулар ишке ашырылып, Ош облусунун Өзгөн жана Жалал Абад облусунун сулак райондору үчүн 1019,5 гектар жер аянтын өзбек тарап толук менен өткөрүп берди. Жана 2024-жылдын 1-ноябрынан тартып, бул участоктарда мурда орнотулган Өзбекстан Республикасынын ишчилик тосмолору же чек ара сызыгына жылдырылды. Алынган жерлер, эми аягына чыгып калдым, алынган жерлер боюнча отчет берип коеюн, толук коет. Эми ушинтип көптөгөн жумуштар өттүргөн участоктор боюнча толук айтып бердим, бардык участоктор. Бир да участок калтырган жокмун. Бирок эми толук ушул алынган, берилген жерлерди свайт этип отуруп, мен эми баягы эмеси чыгарып берейин силерге, баягы отчетун, акыркы отчетун. Алынган жерлер: Гавасай 12.849 гектар, Көксерек 105 гектар, Баястан 212 гектар, Уңгартоо 35 гектар, Акташ 100 гектар, Карабелес 25 гектар, Өзгөн жана Сузак райондору үчүн 1000 гектар, азырда айтып өттүм. Суунун көлөмү 908ден 900 горизонталга түшкөндө 1246 гектар жер бизге калтырылды. Жалпы биз алган жерлер 15.572 гектар жер болду. Ал эми 1965 жылы компенсация катары алынган 4127 гектар жерлер эске алганда, жалпы 19.699 гектар жер Кыргыз тараптын пайдасына калды. Баягы 4100 кошкондо, мына кадам жайларды, мына пылдырак-сылдырактарды кошкондо. 19.699, почти 20.000 гектар жер Кыргыз тараптын пайдасына калды. Бул Өзбекстан менен болгон чек араны айтып атам. Кемпирабад Суусактагычын айланасында чек ара сызыгы 900 горизонтал менен жазылган эске алганда, суу астындагы 4485 гектар жерлер Өзбек тарапка берилди. Баягы Кемпирабадтын суу басып турган жерлери, дагы менен эме кылып айтып коеюн. Кечиресиздер. Өзбекстандын суу басып турган жерлери Кемпирабадта 485 гектар жер болду. Бул көбөйдү. Ушул жерлерди биз аларга өткүзүп бердик. 4127 өзүбүзгө коштук. Ошондо жалпы жыйынтыгы эмне болду эми? Алып атабыз, берип атабыз, алып атабыз, берип атабыз. Жалпы жыйынтыгы эмне болду? Жалпы жыйынтык мындай болуп чыкты. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жалпы аянты мурда болгон эле. Биз жумушту баштаганга чейин биздин жалпы аянтыбыз 19 миллион 995.089 гектарды түзгөн. Өзбек тарап менен картаны толук чыйып берип алып бүткөндөн кийин биздин Кыргыз тараптын алынган 15.572 гектарды кошкондо биздин картабыз урматтуулгандар 20.10.661 гектарды түздү. То есть картабыз чоң. Биздин
4 жылдан beri kılgan emgegibиздин негизинде Kırgız Respublikasının, Özbek Respublikası menen çegara tilkeleri taktap to'liq butkөндөн kийин bizdin kartabız 15.572 hektarga çoğoyup murda 19 dep жүрчү деп эми 20'dan түшпөй калды. Açtık. Kartabız çoğoydu, kengeydi kartabız. Kartabız kişilep ketкен жок. Баягы жерди сатып беришти, жерди берип беришти. Bular Özbekistan'a же болсо башкалар утулуп калды деп айткандардын баягы калп сөздөрү суу кечкен жок. Суу кечпей калды. Бардыгы Кыргыз мамлекетинин пайдасына чечилгендиги анық так көрүнүп турат. Ушуну менен урматтуу Баткен облусунун тургундары, мен сиздердин алдыңыздарда бүгүн Өзбек Кыргыз мамлекеттер аралык жасалган жумуштарды айтып бергенге, толук айтып бергенге аракет кылдым. Эми бул нерсе мындан ары жашынуу эмес, бул ачык, айкын. Эми кээде иш кылганда, кээде жумуштар кылып атканда, айтпай кыласың го, жумуш бүтүп кетсе экен анан айтам депчи. Биз да ошентип иштегенбизде башындачы. Анан болбой эле бизди сатып жүрүп атат, атып жүрүп атат, мону жок кылып жүрүп атат дегенден президент баш болуп өзгөнгө келип эки чогулуш өткүзүп түшүндүрүп кеткенбиз. Ай саткан жокпуз. Кемпироватты биз берген жокпуз. Кемпироват бизге чейин эле 1965-жылы берилип кеткен. 4427 гектар. Ал эми азыр 4885 гектар болду. Болгону 386 гана гектар ашыкча берилгенин биз аныктадык. Биз берген жокпуз. Бул мурда эле берилген. Наоборот, биз тетирисинче аныктап, тактап канча ашыкча берилгенин. Ошо ашыкча берилген жерге 1000 гектар компенсация алдык, 3 эсе көп. Мына Кемпироват эмне болду? Так, а эгерде ушул ойдон Кемпироватты дагы чечпей, Каражандакты да чечпей, Баракты да чечпей, бардыгын мурдагылар кошоп койчу, мага жаман сөз айтып калбасын, жаман сөз тийип калбасын, кыйналса кыйнала берсин, элде кыйналып кайра туруп кетет деп мурдагыларга окшоп биз ушундай бир мамиле кылганыбызда дагы да чечпей жүрө берет элек. Биз эле шылтоо кылып отура берет элек, чече албай атабыз, болбой атат, макул болбой атат, тияк деп. Ага карабастан жаман сөз уксак дагы, бизди сөксө дагы, ар түрдүү жаман нерселерди бизге ийгилик, бизди ушу жаманатты кылам деп аракет кылса дагы, ошого карабастан мындай өжөрлөнүп отуруп акыры чечип чыктык. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өтө чоң эмгеги болду. Ошол кишиге бир кол чапкан. Рахмат. Мына ушу эгерде суроолоруңуздар болсо мен жооп берүүгө даярмын. Микрофон барбы, бериңиз. Ben rahmat aytıp koyayım. Çeçmeyenin atıdan. Эми мындан ары чечме спордуу жер эмес. Чечме Кыргыздын жери. Так? Мындан ары баягыдай ызычуу болбойт. Бир гана маселе бар бул жерде. Жеке бир маселе бар. Бул жеке дейм да, бул элдин маселеси бар. Бир гана маселе бар. Чечменин суусун кошо не деп коет? Биргеликте пайдалануу. Мына ушул гана маселе. Ошону эми аксакалдар, жергиликтүү бийлик, жаштар ызычуу кылбагыла, уруш талаш кылбагыла, мурдагыдай чечме биздики, сеники эмес биздики деп кыйкырыштын кереги жок. Себеби мына документальный, юридический карта менен бул биздики болуп таанылды. Бул бүттү эми. Мындан ары биздики болот. Кудай калса кылымдар бою биздики болуп калат. Алла Таала ушуга буйруган экен. Ошо кыжаат болбоңуздар. Макулбу?